Бүгүнкү чыгарылышта ырчы Толгонай Арзыкееванын магазинди тоноп жаткан видеосу тарады. Ырчы Кызсайкал Кабылова сүйүктүүсүн таптыбы? Ырчы Сезбек Искеналиев 40 жашында наристелүү болду. Айгерим Расул кызы вирус жок деп жатып жамандыкка туш болбойлу. Саламатсыздарбы мекендештер, шоу-бизнес жаңылыктарынын көрөрмандары, биздин каналга жазылып, ой-пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Ырчы Кызсайкал Кабылова жолдошу менен ажырашкан соң көп жигиттерди артынан чуркатты окшойт. Айтор социалдык тармактан анын жигиттери менен түшкөн сүрөттөрү тынбай жарыяланып жатат. Эми мынтип гүл кармап сырдуу жигит менен түшкөн сүрөтүн эл дагы талкуулап жатып калды. Көпчүлүк жигитиңби бактылуу болгула, сен бактылуу болууга татыктуусуң деп пикирлерди калтырышкан. Кыргыз эстрада ырчысы Айгерим Расул кызы азыркы абалга байланыштуу Instagram баракчасына билдирүү жазды. Аталган билдирүүдө ырчайым абалдын түшүнүксүз болуп жаткандыгын айтып, ошентсе дагы баарын сактанууга чакырды. Акыркы учурда баары түшүнүксүз болуп бараткандай. Айтор кимге ишеништи деле билбейсиң. Эмнеси болсо да Аллах сактансаң сактайм дейт экен. Сактыкка кордук жок дегендей абайлаңыздар. Байкашымча бул ооруга ишенбегендер көп экен. Вирус жок деп ишенбей жатып, жамандыкка туш болбойлу. Маска тагынып, колду бат-баттан жууп, гигиенаны сактап, иммунитетти көтөрөлү. Жакындарыбыз аман болсун. Жамандыктан Кудай сактасын. Жакшылык гана болсун. Ырчы Сезбек Искеналиев 40 жылкылуу болду. Ырчы мырзаны куттуктап байланышканыбызда 40 жашымда 3-чү рет кызды болдум деп кубанычы менен тең бөлүштү. Жубайым Жаркынай 14 майда Чүй облустук Төрөт үйүндө көз жарды. Учурда эне баланын абалы жакшы. Буюрса үй бүлөм менен кеңешип, чогуу ысым тандайбыз. 40 жашымда кыздуу болуп кубанып турам. Буга чейин жубайым экөөбүз 2 кыз, 1 уулду тарбиялап келгенбиз, дейт ал. Ырчы Толгонай Арзыкееванын видеосу интернетте каттуу талкууга алынууда. Анда ал бир дүкөндүн ичин тоноп жаткан жерин көрүүгө болот. Всем оставаться на своих местах, это гигграбление! Так, мальчики, вперед! Я сказала лежать! Так, холодильник неси, стиральную машину, микроволновку, телевизоры. Джозеф, неси сюда смартфоны. А вы карточку принимаете? Да, можете. А зачем вот это все надо? Да это так, для экшен. Гиф у меня. Участвуйте. Как вы уже догадались, и начинаю свой именной масштабный гиф. Набор спонсоров уже начался. Всем желаю удачи. Главный приз — вот эта красотка.